Ары жана сөзүбүздүн башында кыргыздын эмне байлыгы бар? Моцартыбыз жок, Ньютонубуз жок, деп жана көп нерселер жок. Бирок ошол элдердин манасы жок да. Бул бир кездерде чоң симпозиум болуп Турцияда, ошол жерге түрк тилдүүлөрдүн бардыгы барып, анан ошолор ар кандай чоң симпозиумдар болуп отуруп, жыйынтыгында мынтип айтылат, материалдык түрк элдүүлөр үчүн материалдык дүйнөнүн борбору Туркия, ал эми руханий дүйнөнүн борбору Кыргызстан деп кабыл алган. Абдан жакшы айткан. Бул нерсе эки нерседен турарын, баягы бинарный, дуальный мир дегендей, бардык нерсе. Анан тек гана ошол бул жагы жакшы, бул жагы күчтүү, же бул жагы күчтүү деген экөөнү ала жүрүү. Бизде эч качан техниканы биз эч качан япондордо жана башка мамлекеттерде чыгарбайбыз. Анын кереги жок дейт ал тургай. Биз үчүн башка мамлекеттер чыгарат. Ошолордун балансын кармап туруу. Принцип золотого сечения деген бар, алтыным. Мына ошол нерсени кармап туруш үчүн кыргыздарга руханий дүйнөнү берген сыяктуу. Мен үчүнчү, мен дүйнө таанымда. Башкалардын өсүшүн, башкалардын материалдык дүйнөгө берилип кетишин улуу кыргыз өзүнүн ички дүйнөсү менен балансын, таразанын оодары бийбей, таразаны бастырып ийбей кармап келаткан алакандай кыргыз. Бул ошого алакандай кыргызга жана баланча миллиард 5 миллион кыргызга баланча миллиардтын руханий дүйнөсүн кармап турган сыяктуу. Албетте мунун арасында руханий дүйнөдө жашап келген башка мамлекеттерде акыл эстүү, дүйнө таанымы терең, бийик адамдар бар. Ошол эле диндердин агымдардын ичиндеги диндер дагы өзү деле бул диндерди ал жөнүндө дагы кеп кылабыз го деген оюм бар да. Бул биринчи жагы. Анан бул башка мамлекеттер адамдарды башкарып атат деп атпайбызбы, маселен. Эми мунун бир кандайдыр бир чындыгы бар. Бул бекеринен жерден сөз чыккан жок, бекеринен ал тургай мурдагы Советтер Союзунун кыйратуу программасында иштеп келген Бзежинскийби, мына ошол айтканы бар. Биз ушу Советтер Союзунун идеологиясын бекер талкалаппыз. Себеби азыркы күндө өзүлөрүнүн көрүп атканы биздеги, маселен, аларда сүйүү бар эле дейт да. А бизде секс бар дейт да. Мындай улуулуктардын бардыгын бузгандыгы жөнүндө айтылат. Ошону бекер кылыптырбыз деген арман сыяктуу нерсеси бар. Булар болуп келген. Советтер Союзун талкылоо, идеологияны бузуу. Бирок бул жерде эң негизгиси башкарууда макулуктарды адамдар башкарат. Буту менен басып, мурду менен тынып, малды башкарат. Малды айдактайт. Макулукту. Жана сен айтып аткан адам өзүнүн ордун табыш керек деп атпайсыңбы? Ошол адам болуп, адамдын өзүнүн ким экенин, бул Кудай жараткан экенин. Бул дүйнөдө жаралган нерсенин эң акылдуусу, эң эстүүсү адам экенин. Бул денесинин тери түзүлүшүнө карабы, акпы, көкпү, чачы сарыбы, дини барбы, дини жокпу, баарына бирдей нерсе берилгенин адамдар унутуп келип, мына ошон албетте макулук болсок башкара турган бирөө чыгат да. Анан сен айтмакчы макулук болбош керек, кыскасын айтканда. Мына Сингапурду кеп кылып калдың. Сингапур бүгүнкү күндө өтө алдыңкы мамлекеттердин бири болуп атат. Улардын эң негизгиси алганы Конфуцианстводан алган да. Бул конфуцианстводан алган.
конфуцианствонун баягы мамлекетке мамиле, ата энеге мамиле, эреже сыяктуу тарбия баскан турганын бул конфуцианствонун өзүнүн багытында. Ушул нерселердин бардыгычы кээде мен да ойлойм да бир аксакалбы же бир жерден окудумбу же уктумбу эсимде жок. Кытайды түптөгөн кыргыз деген кеп бар да. Кытайды түптөгөн кыргыз деп айтылат да. Көп ойлондум мунун тегерегинде. Эмне кандайчы Кытайдын түптөгөн кыргыз? Мына ошол конфуцианствонун мыйзамдарынын баары кыргыздын өзүндө бар да. Улууга урмат, кичүүгө урмат. Падыша келдиби, алда Кудайдын буйругу менен келди дегенде. Мына бизде болсо дароо эле башка чаап, көкүрөгүбүздү койгулап, андай эмес мындай деп чыгабызга. Ошолордун баары биздин өзүбүздүн дүйнө таанымыбыздары. Ошондой эле даосизм. Дүйнөдө диндердин Кытайдын даосизм менен конфуцианствонун эң негизги ушу да. О даосизмдин бу аалам менен ааламдын мыйзамында жашаш керек экен. Адамдын баягы жан дүйнөңдү ар убакта аруу сактагың келсе, жүрөктүн буйругун ук деген кеп бар да. Жүрөгүңдү кулпулаба дегендейчи. Ошо кыргыз көкүрөгү менен жашап келген да. Ошо көкүрөгү аалам деп тыбырчылап турган мыйзамдарынын баары ошондой болгон. Даосизм дал ошону айтып, ошону даңазалап, улуу күч бар экен, ошонун мыйзамы менен жашап келген кыргыз бүгүндө өзүн тааныш керек деген эң максат, сиз экөөбүздүн максатыбыз. Жаман көнүп атырмын да. Дагы сиз деп атасыз. Ооба, тиги баягы эми негизи сиз деген өзүнчө бир сыйкыр сөз. Сиз дегенге не жетсин? Көнүп калып турмун, анан баягы адамдарга болгон мамиледен турмушта сен деп жүрүп сиз деп эметип кетем. Мунун эч кандай немеси жок. Ошону сыңарда Сингапурдагы ошол конфуциансын. Бирок ошону биздин конфуцианствону Сингапур алды, өстү, өнүктү. Ошонун кыргызча бөл вариантын тетиги ата системага салыш керек. Системага салыш керек болуп атат да, ошонун баарын эрежелерин табыш керек. Ошон үчүн Илимдер академиясы, Маданият министрлиги, Билим берүү министрлигинин баарын чогултуп туруп, мынандай тапшырма коюш керек өкмөтчү. Президент биздин идеологияны тапкыла деп. Бизге өкүнүчтүүсү ошол болуп атат да, идеологияны башка жактан алып алып. Бу биз экөөбүз сүйлөшүп отурганда мындай кенен бош отуруп сүйлөшүп атабыз да, мага ушунусу жагат да, пикир алмашуу сыяктуу. Анан кээде бүтпөй калган нерсеге кайрылып келип суроо бере берели деген ой болуп атат да. Мына маселен бүгүн элибиз айтат, ушул идеологияны баштап алдык. Элибиз айтып атат, парламенттик болуш керекпи же президенттик болуш керекпи? Ошого баш катырып атабыз. Ушунун тегерегинде ой жүгүртпөйлү. Мен өзүм баягы саясатчы болбогондуктан бул тууралуу баягы кыскача эле оюм айтып коеюн. Бирок сөзсүз түрдө мен ушул тууралуу мамлекетте башкаруу, саясат, ар кандай кайсы бир өлкө кандай өнүгүп кеткен, кандай өнүгүп атат, ушулар тууралуу мисалы эгерде 100дөн бир 50% руханий китептер болсо, анын бир 20-30 медициналык жана башка темалар болсо, калганы ушул темадагы китептер да. Анткени баягы эркек болгондон кийин баягы саясаттан баягы кандай десем, баягы саясат боюнча орусча айткандай баягы в курсе дела болуп турушубуз керек да. Чек ара кандай турат, мамлекетте кандай иш-чаралар болуп атат. Душман келсе, колубузга бир нерсе алып коргошубуз керек. Ушул сыяктуу да, мындай айтканда, образын айтканда. Мен өзү жеке пикирим, парламенттик башкарууга өзү мен каршымын өзү. Бул баягы эле сиз айткан батыштын психологиясы да.
Мына Сингапурда эле булар Кытайлар да, булардын 76% Кытайлар. Булар деле ойлонушкан, эмне кылсак? Демек, батыштан моңсу тигинси керек экен, бизге алайлы. Япониядан муну алайлы, Америкадан тигин алайлы. Бирок өзүбүздүкү менен кетери, өзүбүздүн баягы өзөктүү баягы жолубуз кайсы? Дегенде ушул конфуцианствону тандашат да буларчы. Анан сиз айтып атпайсызбы? Конфуцианство менен даосизм бул кыргыздарга эң эле жакын философия да. Мына карабайсызбы? Конфуцийдин кыргыз болгонун окудуңуз беле? Кыргыз деген мен ошого эмет кыйт айтат окшойт деп атпаймынбы? Анын ата теги көчмөндөр болгон болот. Анан бул эки тилде сүйлөшүшү мүмкүн. Баягында версиялар бар да, кыргызча жана кытайча, эски кытай тилинде. Мына карабайсызбы, ошондо көчмөндөрдүн эле философиясын бул кытайларга жазып берип койгон да. Ошого бир далилде айтып кетейин, эми булдан дагы жана Кытайды түптөгөн кыргыз дегенде бул эми бүгүнкү күндө көп нерсе ачыкка чыгып атат. Кыргыздардын Кытайдын императорунун даңзасында, библиотекасында өтө катылган сырлар бар. Көбү ачыла элек. Ачылган ушу биздин доорго чейинки 5000 жыл тарыхы айтылып келет. Биздин доорго чейинки 5000 жыл тарыхын айтылып келип атат. Акыркысы 3000 жыл деп атат. Бирок Төлөк Төрөкан Аксакалдын китеби боюнча бул 5000 жылга кетип атат. Көп сырлар бар кыргыз жөнүндө катылган. Ача элек. Убакыты келгенде баары бир ачат. Булар ошонун мына бизде ушул Кытай илимин, Кытайдын тарыхын, жазма булактарын изилдеген Чойн ага бар. Чойн Өмүралиев агабыз аябай терең изилдеп, азырынча ушундай китептер жазып атат. Ал дагы Кудайым буйруган күнү жарыкка чыгат деп тилейли. Мына ошондо кыргыздын жөнөкөйлү инь-янь сүрөтүн, маселен алабыз сүрөтүн, ак толкун сыяктуу, кара толкун сыяктуу ар бир тегеректин ичине жайгашкан. Мына ушул кытайлардын өзүнүн дүйнө таанымында чоң философия болуп кетти, бирок ар бир элдин жасаган иштери, оймо чиймелери, кол өнөрчүлүктөрү ошол аң сезимине, философиясына таандык. Туурабы? Ал эми кытайлардын өзүлөрүнүн үй тиричилигинде, циновкасында болобу, жанагы чийлеринде болобу, үйдүн туш кийиздеги салекетинде Кытайдын ошо инь-янь жок. Ошол инь-янь кыргызда. Мынакей бардык кыргыздардын үйүндө шырдак, ала кийиз бар. Ошол ар бир шырдактын эң четин толкундар менен мындайынан толкундар кетет. Бир жагак, бир жагы кара, бир жагак, бир жагы кара. Эгерде ошону жерге коюп туруп үстүнөн айнек стакан менен дейли, ушинтип үстүнө коюп туруп ошо тегеректи алганда түздөн түз инь-янь чыгат. Бул биздин өзүбүздүн турмушубузда, тажрыйбабызда колдонуп келген нерсе. Кытайларда бул жок. Ошондуктан мен айтам, бул инь-янь, Конфуций алган инь-янь, бул кыргыздардыкы. Мен кошулам. 100% деп айтсам, эми Кытай туугандарым кап болуп калбасын. Бирок бир сизге кошула турган жактарым көп. Анткени чындап эле булар бир убактарда булар кыргыздар менен чек арада болуп, чектеш болуп, тынбай катташып болуп турган, соода экономикалык мамилелер болуп турганда, анан кыргыздар басып алып, эркектерин өлтүрүп, аялдарын үйлөнүп, анан анча-анча баягы кандай десем, баягы бүт баягы мүлкүн алып кетип, бир кыргызды коюп кетет, анан кайра келсе эле кайра кытайлар пайда болуп кала берет. Анткени Кытайдын кыздары баягы еврейдин кыздарындай абдан күчтүү болушат экен да булар. Баягы тарбиялык баягы сөзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Үрп адат деп. Ошол энен сүтү менен өтөт экен да. Кытайлар мисалы жападан жалгыз улут болот экен да. Еврейлер менен кайсы улут кошулбасын, баягы үйлөнүп же кыз берип кыз алышпасын, балдар сөзсүз еврей болуп калат дейт да.
Жападан жалгыз Кытайлар баш ийбей коет экен, карабайсызбы? Кытайдын кыздарында да абдан күчтүү философиялык баягындай программалар бар да. Кээ бир окумуштуунун жазганын окудум эле. Кыргыздар кайра эле өзүнүн балдары менен согушуп атат деп, анткени жанагы кайра келип чабышканда ошол жоокерлер кайра эле кыргыздын каны болот экен да, карабайсызбы? Анан ДНКсын изилдегенде деле Кытайлардан деле чыгып атпайбы? Кыргыздыкына дал келген баягы кандар. Гапла группада азыркы күндө Ари эли деп чыгып атпайбы? Мына Ари элинин дээрлик көпчүлүгү канча 57-60%-на чейин азыр тагыраак айта албайм. R1A1 гаплогруппада Ари кыргыз болуп чыгып, ошол Ари негизи азыркы цивилизациянын окумуштуулардын айтуусунча Ари расасы деп коет да, биздин расаны. Азыркы жашап аткан адамзат. Аруу деп коет да, Ари дегенде. Аруу эл. Мына ошолордун гаплогруппада ушул Кытайлардын канында кыргыздардын каны бар экенин дагы далилдеп атышат. Кыргыздар менен мамиле болгондон бүгүн тарыхта кат алышып, кат беришип, кыз алышып, кыз беришип, бирок көбүнчө кыздарды берген эмес, кыздарды алган. Бунун абдан туура. Ошол Тан империясында Дуфу деген билесиң атын эме? Улуу акын. Дуфу деген акындын ошол кыргыздар жөнүндө жазган ырлары бар. Тибеттеги кыргыздар менен Кытайлардын кагылышы жөнүндө. Тибеттеги кыргыздар менен Кытайлардын кагылышы согуш жөнүндө. Ошондо кыргыздын ажоосу Жакут бриллиант. Жакут идиш алып келип тапшырардын астында ошонун ааламдан түшкөн нурдай болуп кыргыздын ажоосу келди деген бир жери бар да. Ошол убакта Тан империясында андан ары дагы бул кыргыздар ошол жакта болуп келгенин. Анан кыргыздар жана Кытай дубалы жөнүндөгү баргандай уламыштар айтылат. Кытайдын бир жагында Тартария мамлекети, Тартария. Ал убакта жанагы көчмөндөр, половцы деп айтылат. Булар баягы ар кайсы уруудан баарын бириктирген, кыргыз жалаң эле кыргыз болбой баардык улуттарды бириктирип чабыл өзүнүн идеологиясына, өзүнүн максатына байланыштуу. Ошолордун баардыгы кыргыздын жери болгонун. Жана айткан бияктагы Каспий дегенде тиги Индия океаны тиги Гималай, ошолордун баардыгына Тибет, Гималай, ошолордун баардыгы Монголиянын жерлеринин баардыгы жанагы Германиядан канчанчы бир илгерки бир сүрөтүн картасын көрдүңүзбү? Көргөм, интернеттен көрдүм. Ооба. Ошол жерде өтө бир муну биз чыгарган жокпуз, муну илгерки сүрөттөрү. Ошондуктан бул жогоруда айтылгандай кыргыз өзүнүн жеринин кенендиги, жан дүйнөнүн кенендиги экөөнү бириктириш керек бүгүнкү күндө. Цигун илими бул гимнастикабы же спортпу? Бул кай түрүнө кирет бул? Цигун түрлөрү көп. Жалпы алганда буддистский цигун деп коет, даосский цигун, конфуцианский цигун деп айтылат, медицинский, анан спортивный, жосо боевой искусствонун цигуну деп 5ке бөлүнөт да жалпысынан. Андан сырткары цигунду дагы бөлсө болот 4кө. Биринчиси медициналык, спорттук, интеллектуалдык жана руханий деп. Мына бүгүнкү күндө азыр Кытайдын спортсмендери олимпиадалык оюндарда дайыма биринчи орунду, алтынды көп утуп кетатышпайбы? Эми спорт дегенде, спортсмен дегенде көбүнчө эле баягы көлөмдүү, булчуңдуу атлет элестетишибиз керек да. Эми кытайлар бизден бир топ эле бою кичинерээк. Эми бар эми баягы бою узундары бар го, бирок бизчелик эмес да, европалыктардай эмес. Анан карайсыздарбы, спорттун көп түрүнөн булар алтын медаль алып атат да. Анан мурда сыр болчу, бүгүнкү күндө сыр болбой эле калды. Азыр ачык эле. Ар бир ошол спорттун түрүндө теннис болобу, же болбосо акробатика болобу, цигундун адистери жүрөт экен да, карабайсызбы? Ошого суроо беришибиз керек да өзгө, эмне үчүн булар цигундун адистерин
ээрчитип жүрүшөт депчи. Бул ички энергияны көтөрөт. Ички энергия аң сезим деңгээлинде бул жөн эле физикалык көнүк эмес, бул терең дем алуу менен аткарылган психофизикалык көнүүлөргө кирет да. Бүгүнкү күндө Кытайдын падышасы Си Цзиньпин дагы ушул цигун менен машыгам деп айткан бир интервьюсу бар. Интернетте бар да бул. Мен мурда бир телевизордон көргөм, кийин интернеттен дагы карап таптым ошол. Владимир Путиндин дагы ушул медитация, ушул дем алуу көнүгүүлөр жөнүндө айткан бир интервьюсу бар. Ал өзү спорт менен машыгкан киши эмеспи? Булар спортко эле эмес, булар театрга колдонушкан. Мына сиздин багытыңызга баягы киноактерлор, актерлор, анан музыканттар, карайсызбы? Анан сырткары жанагы сүрөтчүлөр ушу цигунду колдонушат да. Жана сиз айтып бардыңызбы, дуфу. Либо деген дагы бир улуу акын болгон. Булардын дуфу дагы кунфу менен машыккан киши болгон. Либо кылыч менен теңдешсиз чебер болгон деп айтышат. Карабайсызбы? Чыгышта ушул жоокердик искусство кандайдыр бир искусство менен жанаш алып кетет да, параллелдүү, баягы айткандай, инь-янь кылып, же бири сырткы жагынан баягы спорт жагынан, бирөө ички дүйнө тарабынан баягы ички маданият. Цигунду медицинада колдонушуп, көбүнчө ушул жагынан тааныйбыз. Ден соолук үчүн пайдалуу гимнастика, көптөгөн ооруларга пайдалуу деп. Ошол эле учурда кытайлар илимге да колдонуп атышат. Искусствого, илимге колдонуп атышат. Мына азыр Кытайдын экономикасы ушундай бир жарык ылдамдыгындай тез өнүгүп атат деп таң калып атышпайбы? Ушул жерде дагы цигундун ролу абдан чоң. Бардык жерге колдонууга аракет кылып атышат да булар. Мисалы, оор чаржайт ою, чаржайт адам менен концентрация деп коет медитацияда, ойду бир жерге алып келе алган эки кишини бир ишке салсак да, кимиси утат деп ойлойсуз ооба. Сиз айтмаксыз, сөзсүз түрдө ойду бир жерге койгон киши. Мисалы, бир киши 10 мык кагып атса, бирөө бир эле мык кагып атат. Кимиси утат, бир мык каккан киши утуп кетет да. Ошого булар цигундагы концентрацияны булар илимге да колдонуп атат да. Бул айткандарыңдын баарына толук кошулам. Көпчүлүгүндө ушул илимдердин бардыгы дээрлик көпчүлүк, баарында баары эмес, сырттан ичке кирүү, сыртынан ичке сүңгүп кирүү деген нерсеби негизинен. Анан мен кайра эле кыргыздарыма келем да. Ушулардын бардыгы ошо кыргыздын ички дүйнөсүндө бар. Бул чоң гимнастика, дыхание, тиги бу бар, медицина, тиги жалпы жонунан. Кыргыздардын ички дүйнөсүндө ушунун бар да. Ошол ички дүйнөсүндөгү жана аргымакты тизгинин бош коюп, чылбырын бошотуп коюп эле жүргөндөй да. Бошотуп койду. Анан ошо менен эле мындай инерция түрүндө эле ооба бар, ошо менен жашап атат. Жылкысы аргымагы бияка басат, бияка басса кошо басат, ошону менен кетет да. Азыркы күндө ошо чылбырды тарта турган мезгил келди кыргызга. Ошол жан дүйнөгүсүндөгү аргымагынын чылбырын бекем кармап, ошо ички дүйнө аркылуу сырткы нерселерди оңдоо. Бул көбүнчө ой, сен айткан ой. Бул ойдун өзүнүн чоңулуу күчү бар экенин көп илимдер бар. Джон Кеханыкы бар, Джо Дипенза деген улуу ошол ойдун күчү жөнүндө көп айткан нерсе бар да. Бул ойдун күчү жөнүндө илгери жрецтер дагы Египетте мынтип айткан: "Бойтесь своих мыслей, ибо они исполнимы" дейт. Өзүңөрдүн оюңардан чочулагыла, абайлагыла, себеби ал аткарылып калат деген сөз да. Ошол нерсе. Ушу ойдун күчү аркылуу тизгинди бекем кармоо менен максатыбыз кайдакта экен, атабыз манас экен, кыргыз эли жөн эле келбеген экен, бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө өзүнүн кызматы бар экенин
Эми бул башка улуттар менен салыштырып келсек дагы бул жерде көп сөз бар алтыным. Айта турган, түшүндүрө турганчы элге. Ал дагы бүгүн айтарбыз. Мына ошонун тизгинди кармап азыр баш керек. Ошол ойдун күчү жөнүндө. Ушул жанагы биз кыргыздар сүкүт дейбиз. Дүйнөлүк термин бул медитация да. Сиз айткан ошол медитацияны кыргыздардын арасында туура медитацияны болгондо дагы эгерде биз колдоно баштасак, бул мамлекетибиздин көтөрүлүшүнө деле таасирин бермек да. Мисалы, жөнөкөй адам дем алатканда 500 куб сантиметр кислород алат экен да. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча. А цыбун менен машыкканда 5000 ден 7000 чейин кислород алат экен. Салыштырып көрүңүз, 500 куб сантиметр менен 5000. Канчалык терең дем алуу болсо, ошончолук ден соолукка жакшы болот экен. Психикадагы бошоңдоп, анан тынчтанып, кабыл алуу дагы ишендүмдүүлүк да абдан көтөрүлөт экен да. Кыска дем алган адамдын кандай терс жактары бар? Бул бат ачууланып кетет, өзүн кармай албайт, чыдамсыз болот. Анан кабыл алуу да начар, түшүнүктүүлүк дагы төмөн болуп калышы мүмкүн. Мына элестип көрсөңүз, эгерде Си Цзиньпин цигун менен машыкса, ал киши китеп окуганда ойдун баары китепте. Медитацияны билбеген киши китеп окуган болсо, ал 10 жолу окугуча Си Цзиньпин бир эле жолу окуйт, анткени ойдун баары китепте да. Ошондо карабайсызбы, эконом болуп атпайбы, карайсыз, убакытты үнөмдөп атабыз да. Мына Индияда мен башка кийинки цифраларын билбейм, бирок 2001ден 2003-жылга чейинки компьютердик технология боюнча булар 2 жылдын ичинде 271 миллиард доллар киреше киргизиптир. Мына Кумтөрдө биздин бир жетекчибиз айтты эле, атын айтпай эле коеюн, премьер-министр 1 миллиард 300 миллион доллар бар экен деп. Мындан бир 10 жылдай мурда айтты окшойт эле. 1 миллиард 700 миллион доллар үчүн, 1 миллиард 300 миллион доллар үчүн Сингапурдун территориясында болгон ушундай бир керемет жерибизде алтын казабыз деп талкалап алдык да. Эми элестип көрсөңүздөр, ошол жерге чөбүспөйт эми азыр. Кандай чоң байлык болчу да. 1 миллиард 300 миллион доллар үчүн. Индиялыктардын балдары, компьютерщиктер кичинекей телевизорду карап отуруп 271 миллиард доллар киреше киргизип атат. Бул деген биздин бюджетибиз эгер 1 миллиарддын тегерегинде болсо, азыр Кыргызстандын бюджети 171 жыл биз жүрүшүбүз керек экен да, алар жетиш үчүн, карайсызбы? Экологияны бузган жок. Башка өлкөлөрдөн эч кандай сирип алган жок, сатып алган жок. Болгону ошол компьютердик технология менен 271 миллиард доллар киреше киргизет да. Дайыма кимдер турчу? Япондор, америкалыктар, немистер, француздар компьютердик технология боюнча алды болчу мурда. Бир учурда индиялыктар алдыга өтүп кетти. Көрсө сыры бар экен да. Ошол компьютерщик балдарга йогторду алып келишиптир дагы. Ойду эки каштын ортосуна биз интан деп коебуз, ошол жерге 1 саат карап турганга үйрөтөт экен да, ошол балдарды. Дароо эле компьютерге киргизбей, дегенде ошол ойду эки каштын ортосуна карап турганга практиковаться этишет экен. Анан эки каштын ортосуна 1 саат кармаганды үйрөнгөндөн кийин анан булар компьютерге салышат да. Элестип көрсөңүз, башка улуттун адамдары отурат компьютерде, анан бир индус отурат. Тигилер 1 сааттын ичинде бир 300дөн 500ге чейин ой келе турган болсо, 1000ден деле ашып кетет. 1000 ой келе турган болсо 1 саатта, тигил кишиде индустун баласында бир эле ой бар да, бул ойдун баары жана программада. Концентрациянын баары бир жерде. Тигилердики 1000 жерде болот да. Ошол эле учурда компьютерде болот. Ошол учурда ал саатын карайт. Саат канча болду, курсак ачып кетти, кечинде эмне жумуш кылыш керек, эртең эмне бар эле, же болбосо илгери бир кайсы бир өткөн бир окуялары эсине келет дагы, ошону эстеп кетет. Ушинтип отуруп, чалдык үйдө болуп отуруп ал иштейт да. Индустун баласы чоң жыйынтыктарды жасайт, карабайсызбы? Ошого биз дагы Кыргызстанда мүмкүн болушунча биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды көтөрүшүбүз керек, сиз айткандай. Ошол эле учурда биз демократ болушубуз керек да.
демократ кандай мааниде? Биз ачык болушубуз керек. Биз башкалардан бирөөнөр үйрөнгөндө уялбашыбыз керек. Япондан алышыбыз керек, индиялыктардан. Мисалы, бүгүнкү күндө эле мына азыр бүгүн эле эртеңге чейин калтырбай эле кандай программа болду экен деп биздин жетекчилердин ушул багыттагы жетекчилер билим берүү министри деп коелду. Эмне үчүн ошол жыйынтыкталар жасалышты, биз эмне үчүн жасай албайбыз деп туруп атайын адистерди жөнөтүп, эми алар сырын ача бербейт. Тилин жылуу сүйлөсөң жылан чыгат ийинден деген сөз бар эмеспи? Алардын тилин таап болбосо, ушулар боюнча иштеген адамдар бар Кыргызстанда. Ошол техникаларды биздин ошол балдарга колдонушубуз керек да, жаштарга, студенттерге колдонушубуз керек. Студент жанагы биздин жогорку кеңештин депутаты же министр ошол эле баягы түшкө чейин иштеп, анан кийин тойдо ар жактарда жүрбөй эле баягы дискотекага барбай, түнкү клубтарга барбай, компьютерный баягындай оюндарды ойнобой, тамеки чегип, арак ичип туулган күндөрдө жүрбөй, ошол потенциалды баягы сиз айтып аткан Кыргызда өтө чоң баягындай бир чоң күчтөр болгон да, ошол күчтү биз жаратмандыкка, ошол созидательный багытка коюшубуз керек да. Туура. Бул кыргыздарда бул улуу күчтөр болгон, жана да бар. Тек гана чаң басып калганда бардыгынчы. Ошо чаңды сүртүш керек. Мына ошого биз өзүбүз кыла албай атабыз да. Бизде техника жок болуп атат. Ал техникалар бир убактарда бизде болгон. Бирок аны биз алдырып койгонбуз. Кытайга өтүп кеткен, Индияга өтүп кеткен, Тибетке өткөн. Мына Тибет менен биз бир убактарда чектешип жашаганбыз. Ошол убактарда тибеттиктер биздин көп өнөрлөрүбүздү алган. Тибеттиктер негизи өзү булар накалы кыргыздар. Жамал Унгма же Джон Эвересттин атынан коюлган тоо бар, 8448 метр бийиктикте, эң бийик. Ошонун 7000 метр бийиктигинде, 7000 метр бийиктигинде альпинисттер тыным алчу мындай жай бар экен. Ошонун аты Муз Так Ата. Ой, муну карабайсызбы? Карасаң, ошол бир жагы Непалга, бир жагы Тибетке карайт. Туурабы? Негизи мунун өзүнүн 3 аты бар. Анан ошол жерге кайсы кылымда, кайсы кыргыз барып, ошол жерге Муз Так Ата, так деген тоо да баягы. Таласта Күмүш Так деген тоо бар. Же ошто Сулайман Так деп коет, Сулайман тоонун. Муз Так Ата, карасаң керемет да карабайсыңбы? Анан ошол жерде биздеге, ошол жерден Тибеттеги баягы Сириус планетасынан жерге свечащее существо Манас Прана келди деген рерихте бар да. Мына ошол жерге келген сыяктуу, ошол жерде келген жакта. Бул бир кездерде бул чөлкөм Тибет, Непал, анан ошондой кичинекей Вечный остров болгон, баягы чоң потоп болгон. Бул Эрнест Мулдашевдин китебинде Золотые пластины Харати деген китебинде аябай жакшы жазылганда, ошолдор жерде баягы кургак жери болгондо, жердин баары топон суу каптап, жердин баардыгында океан деп коелу. Анан кургак жер калганда дайыма ошол жер бийик болгондо, ошол жерде анан ошол жерге улуу акыл эс, улуу адамзаттын акыл эси ошол жерге пайда болгон деген нерсе бар да. Ошолордун бири аламдан келген кыргыз. Негизи адамзаттын бардыгы эволюциянын өсүшү менен пайда болбогонун далилденбедиби бүгүнкү күндө? Башка инопланетное сознание, ДНК-ларынын бардыгы далилденди дегендечи. Мына ошол жерде Кытайлар, Кытай дегенибиздин барды, ошол жерде кыргыздардын өзүнүн дүйнө таанымы. Мен жанагы сөзүңө толук кошулам. Биз керектүү нерсени алышыбыз керек. Ооба, өзүбүзгө керектүү нерсени. Бир гана нерсени албашыбыз керек. Көп нерсени албай. Менин түшүнүгүм боюнча бир эле нерсени албаш керек. Ал кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымына бүлүк салган нерсени албашыбыз керек. Бул ошонун ичинде башка диндер да бар да. Башка диндер ошол кыргыздын кылымдардан бери келаткан уюп калган өзүнүн дүйнө таанымына азыр бузуп атат.
негизи мен диндерге каршы эмесмин, бирок кыргыз өзүнүн дүйнө таанымын унутпаш керек. Мен ошого гана каршымын. Калган нерселер техника жагынан болобу? Дагы бир эле ушул медитация дейбиз, сүкүт дейт да кыргыздар. Кыргыздарда болгон да. Кыргыздарда болгон. Кыргыздар алам менен байланышып барат, ат үстүндө баратып деле, тоодо баратып деле ошол жерден түз байланышта. Сөзсүз эле бул баягы индустарда 2 саат, 5 саат, 10 саат өмүр бою тоонун башына чыгып алып, отуруп алып медитацияга чыккан эмес. Кыргыз басып баратып сүкүттө. Ушундай элде бул өзүнчө кыргызга берилген, бул эми кереметтердин бири. Муну башкалар үйрөнүп, кандай кылабыз, кантип жетебиз? Бул кыргыздар сүкүттө түз байланышка чыгып кеткени жөнүндө. Анан ошолор алар техника менен ошону үйрөнүшкөн да. Ошондуктан мен толук сенин оюңа кошулам, алыш керек. Алчу нерсени алыш керек. Мен деле ошол баягы биздин жетекчилерге тийишип коюп атпаймынбы? Эми бул тууган күйдүрүп айтат дегендей айтып атам да. Баягы колдон келишинче жанагы мына биздин депутаттарга мен эч мындай бир жаман пикир айткым келбейт. Болгон эле баягы тууган күйдүрүп айтат дегендей баягы өзүм пикиримди билдирип атам да. Колдон келишинче ошол бийлик колдо да мүмкүн болушунча ушундай маселелерди чечкенге аракет кылыш керек да. Кайсы өлкөдө болбосун, кандайдыр бир жаңылык чыкса, мисалы айталы, Канадада бир жаңы бир техника чыкса, бир кандайдыр бир аппаратпы, ушул мисалы бөйрөктүн ташын бир нече мүнөттүн ичинде кумдай кылып түшүрүп коет да. Мисалы ушундай аппараттар бар. Азыр бирок өтө өнүккөн бир түрү чыккан болсо, жаңы түрү, операция кылып кесип, адамдын ден соолугун талкалабай, ошол аппаратты Кытай баргыча, Япон жеткиче биз барып алып келип коюшубуз керек да. Бир жаңы илим чыгыптыр десе, ошого биз дароо барып ээ болушубуз керек. Ал эмне экенин биз аны менен таанышыбыз керек. Маалымат жагынан кыргыздарды утуп турушубуз керек да. Байсы айткан айтып атпайсызбы, кыргыздар ушундай улуу державаны карамаганыбызда. Бул жерде маалымат менен башкарганда, маалыматка ээ болгондо душманды жеңиш үчүн спецслужба абдан жакшы иштеген. Ошон үчүн кыргыздарды жеңүүгө мүмкүн болгон эмес да ошо бир убактарда. Бул жанагы ташты кумга айлантуу баягы бүгүнкү күндө кыргыздын касиеттүү адамдарынан мен да билем бирөөнү. Ошо бөйрөктөгү ташты майдалоо бул эч кандай аппаратта же кесүү же бирдеме кылбай эле таштарды эритип салган же кумга айлантып салган. Ушундайлар бар да биздечи бүгүнкү күндө. Мына техниканын жетишкендиги. Касиеттүү адамдар экен. Ошо касиеттүү адам. Мунун баары бар. Негизи эле ушулардын баардыгын бир системага салуу, кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымын баарын бир ирээттеп сен айткандай бир тизип жипке бул жагы бул жагы бул өтө чоң ушуга качандыр бир кезде ушунун баары болуш керек. Себеби жанагы чылбырын ооздугун бошоткон атты уже тизгиндеш керек болуп атат да кыргыздаргачы. Тизгиндеш керек болуп атат ошол. Мына Кытайларда ушул жагын тизгиндөө жагына өтө күчтүү да. Булардын неме деген философиясы бар да. Каменное сердце, каменное лицо, черное сердце. Черное сердце, каменное лицо, ошондой деген философиясы бар да. Мына ушулардын баягы өзүн өзү тарбиялоо иретинде баягы мен айткан жана иштеги тизгинди биз кой берип койдук деп атпаймынбы? Өзгөчө акыркы 30 жылдын ичинде демократия деп таптакыр эле чылбырын кошуп бошотуп салдык, салпалаңдатып. Мына ошол жөнүндө ой жүгүртсөк, кыргызга ушул керек экен. Жана сырттан ала турган нерселер бар деп атпайбызбы? Ала турган бир нерсени мен ушу Кытайдын философиясында ушуну көрдүм да. Ушул жөнүндө кеп кылбайлыбы? Каменное лицо, черное сердце деген бул ошол бул Сунзы деген
кытайлардын китебинде жазылган. Бул 2000 жыл мурда жазылган киши ушул «Искусство войны» деген китеп жазган. Ар бир саясатчы, өзгөчө жетекчи, президент же премьер-министр ушул китепти настольная книга кылып кармап отуруш керек да. Ушул жерден алынган түшүнүк бул. Бизде бирок ушул эле түшүнүк башкача колдонулат да. Ит үрөбөт, кербен кете берет деп. Мисалы туура эмес жолго барса биздин жетекчилер калк, мамлекет кыйналып калганына карабай, элдер нааразычылыгын билдирсе, ит үрө берет, кербен кете берет деп коет да. Кандайдыр бир ошол үстүндө аккан жалбырактай кете берет. Чынында бул өзү башкача түшүнүк. Баягы Кытайларда бирөөгө зыян келтирбөө жагынан. Мисалы бир жоокерлик искусствонун чебери болгон Кытайда. Ошол бир күнү жолдо баратса, эки жаш жигит мушташып жүргөн мушкер жигиттер болот. Айтат, сен менен мушташам дейт экөө. Анан айтат, тиги мен мушташпайт элем дейт. Өлүмгө мушташабыз дейт. Анткени ушунчалык баягы даярданып жүргөн жигиттер экен. Анан силерден балдар суранат эле мушташпай эле коелу десе, өлүмгө мушташабыз дейт. Анан мен мушташпайм дейт. Анда корктум деп айт дейт. Корктум дейт. Ага дагы алымсынышпайт дагы, мен бутуму талтайт турам дейт. Итке окшоп үрүп өтөсүң дейт. Ошондо сени кое беребиз дейт. Анан макул деп баласынан өтөт да. Анан шылдыңдашат. Жанагы мактап аткан жанагы мастериңер биздин алабыздан итке окшоп унижаться этти. Мына карабайсың кемсинип, мына намыс деле жок экен буда деп шылдыңдап жүрүшөт. Ошондо жанагы каменное лицо, черное сердце, ошондо колдонот да, элдердин баягы шылдыңына, кемсинткенине, жаман сөздөрдү айтканына, баягы кыргыздар азыркы эле сөз итирип берет, кербен кете берет кылып коет да. Кийин көп өтпөй ошол шаарга кол салуу болот. Өтө чоң кол салуу болгондо жанагы мастер, кунфунун мастери ошол жерде өзүнүн эрдигин көрсөтөт. Тигил экөөнүн колунан эч нерсе келбей эле калат, бул ошол шаарды сактап калат. Уюштуруп, өзү дагы абдан күчтүү жоокер болот. Ушунтип эрдигин көрсөтүп, ошол өзүнүн элин сактап калат да. Мына ушундай учурда ал өзүн көрсөтөт да. Анан баягы элдердин баягындай кемсинтүүсүнө, баягындай шылдыңдоолоруна, баягындай эле черное сердце, каменное лицо кылып реакция кылбай коет да. Си Цзиньпинди карасаңыз, Си Цзиньпиндин өңүн байкасаңыз, анан Чанши деген бир компания бар. Ошонун негиздөөчүсүнүн өңүн эгер көрүп калсаңыз интернеттен, дал ошондой да. Кыргызга да келди Чанши азыр. Чанши бизге келди, бирок мен баарын колдой бербейм ал компаниянын. Кальцийни эле колдончу элем баягы, анан так негиз колдончу эмесмин. Баягы негиздөөчүсүнүн өңүн карасаңыз, ошол азыркы сиз айткан түшүнүк ошол кишилерде бар да. Анан ошол эле учурда Си Цзиньпинде да бар ал киши, ал түшүнүк. Бирок ошолор менен катар бул абдан жакшы үлгү катары айтылган нерсе экен. Бирок ошону менен катар Кыргызда намыс деген бар да. Ооба. Намыс. Кыргыз эч качан ошентип улуу кыргыз. Ооба. Анан куру намыс деген да бар. Куру намыс жанагы болбогон нерсеге реакция кылып, эми мени тигилердин аласынан өтпөк беле деп мушташып, тиги көрүп атпайбы, күч жетет, экөөнү өлтүрүп койсо бирөөнүн баласы да. Ал дароо эле бир кыска мүнөттө эле экөөнү жайлап коймок. Бирок ал карабайсызбы? Сен азыр айткан философия половина лучше целого деген нерсени айтып атасың да. Бирок жигитке намыс, коюнга камыш деген Кыргызда. Бул куруна жанагы аман калыш үчүн ошонун аласынан өтүгөндөн көрө өлөм деген Кыргыз. Бул өзүнчө бир чоң тема. Мына баатырлык жөнүндө кеп кылып атабыз да, баатырлык жөнүндө. Бул алчу нерсеси бар. Черное сердце, каменное лицо дегенден. Ошол жанагы ар убакта сабырдуулук. Бул негизи өзөгү каменное сердце дегенде ошол эң негизи ушул сабырдуулукту, анан акылга алчоону алып келе турган нерсе да. Туура. Баягы менде да бир мындан бир 5 жыл мурда
бир окуя болгон эле биздин үй бүлөбүздө. Мен инимди аты өлтүрүшкөн да. Итибаев, аны баары эле билишет. Бул таң калыштуу эмес. Ошондо мага айтып атышпайбы? Ырысбек деле чыкты эле, өчүн алган боз үй тигинткен, сен деле окуучуларың көп, командаң көп, тааныштарың көп, досторуң көп, эмне үчүн чыккан жоксуң деп. Унчукпай койдуңуз деп бүгүнгө чейин айтышат. Мен эми чыгып алып туруп, бийлик мени атышым керек беле ал убакта. Эми инимдин дагы кемчиликтери болгон. Аны дагы эсепке алдым. Анан болор иш болду. Өлгөндөн кийин жок дегенде өлүгүн алып кетишим керек эле. Аны да албай калдым. Мына бүгүнкү күнгө чейин издеп жүрөм. Чындап эле. Бул менин бир маселем да бул. Эми ал убакта башка бийлик болчу. Атамбаевдин убагы болчу. Мен деле колуман келет эле. Мен барганда, айыл барганда биздин туугандар топтолуп турган. Биз оңой эле жолду жаап, таш көмүрдөн падышаны дагы келип кетиңиз, эмне үчүн өлтүрдүңүздөр? Ит аткандай кылып эмне үчүн өлтүрдүңүздөр? Жанагы кандай жакыңар бар, мыйзамды эмне үчүн өзүңөр кое бересиңер деп, качырасыңар деп. Өздөрү качып кеткен кезде деле ошол кызматкерлер жоопкерчиликтүү да. Эмне үчүн ал жерден качырып жүрүшөт да, ошого жол берип коюшат. Курал-жарак бар, тосмо бар. Бирок мен ошого карабай мүмкүн болушунча ошол баягы черное сердце, камень на лицону карманга аракет кылдым. Бүгүнгө чейин деле карманып келем. Мен деле колуман келет эле, ызычы кылсам болот эле, митинг кылсам болот эле. Анын анын мен үчүн бир да окуучум страдать этип калбаш керек болчу. Бир да менин жакын адамым же тууганым. Ошон үчүн болор иш болду деп мен уже болгон эле азыр анын денесин таап, баягы мусулманчылык жагынан да кыргызчылык боюнча таап көмүп коюу да. Бул эми мына азыр бул эми бир башка маселе болгон айтайын дегеним жанагы жеңил ойлуулукка алдырбоо да бул. Сабыр. Керектүү учурда мына жанагы Кытайдын жоокериндей сырттан душман келсе чыгып коргош керек. Теге бул жөнүндө айтып атканыңа мурда дагы бир жолу сени менен баарлашканда ошол черное сердце, каменное лицо дегенди ал убакта мен окуган эмес элем, кийин ошол убакта сенин состоянияңды ичин канчалык кайнап турса дагы ушундай мындай сыртынан караган адам жөнөкөй эле айтып аткандай сезилген эле да мага. Кийин мен ошону окуп, анан ошол сенин ошол кездеги нерсеңди, ички дүйнөңдүн акыбалын сезип, анан ошол сага чоң тарбия, сага бир чоң улуу сабырдуулукту көкүрөгүңө орноткон философия экенин мен түшүндүм. Мынакей немеге мына бул Бута Мегуми деген китебиңди кармап турасың. Бул жерде сенин өзүңдүн окуучуң экен. Бул окуучуң ошо кай жерде сени менен чогуу болуп, ошол жерде айткан сөздөрүңдүн баардыгын жазып жүрүптүр. Кичинекей эки сүйлөм болобу, бир жерде чыгып сүйлөгөндөрүңбү, ойлоруңбу, өзүңдүн же мындай сыртка чыккан өзүңдүн оюңда нерселер чыккан нерселердин баардыгын тизмектеп жакшы жазыптыр ушул бала. Анан ошол жерде Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча, Кыргызстандын экономикалык, социалдык жагын өнүктүрүү боюнча фонд түзүлүп атат дегендей бир да. Андан бери көп убакыт өтүп кетти. Ал эмне деген фонд? Мен сенин өгүн да сурай албай калдым. Фонд эмне деген фонд? Ал кандай? Ошолор фонд жөнүндө айтып кетсең. Кыскача айтып өтсөм, 2005-жылы армяндар курултай өткөрүшкөн да. Ошондо бир кайсы бир тоосунун, Арарат тоосунун кайсы бир бөлүгү, мен так билбейм да, армяндар жакта канча проценти бар, Туркияда канча проценти бар. Ошо кайсы бир тоону 1 миллион армян кол кармашып, ырдашып, гимн ырдашыптыр да, өздөрүнүн улуттук ырларын ырдап, чогулуп, ушундай бир курултайда ошондой бир майрамдап өткөрүшкөн экен. Анан сырттан 6 миллиард доллар армяндар акча ташташыптыр. Кичинекей Арменияга. Ошол убакта биздин бюджетибиз 500 миллион доллар болчу.
2005-жылы. Элестип көрсөңүз, 6 миллиард доллар армяндар акча каратып атат ошол майрамына, улуттук майрамына, карабайсызбы? Анан мен изилдеп көрсөм, ошондой бир фонд бар экен. Фонддор бар экен, ошолор иштешет экен, сырттагы армяндар менен, жанагы Кытайлардын Хуацао деген эмеси бар эмеспи? Баягы мекенчил баягы уюмдар бар эмеспи? Ошондо мен таасирленип, кыргыздар деле ушундай атсак болбойбу деп мен баштап көрдүм эле. Баштаганда кээ бирки кишилер бул улутчулдук деп чыгып, кээ бирки башка улуттун өкүлдөрү баягы ызычы кылып, анча-мынча митингке да чыгышкан. Гезиттерден чыгышып, анан ошондо мен убактылуу токтотуп койдум. Бүгүнкү күндө мен ошол максатыма кайткан жокмун. Болгон эле бул улуттук дегенде дароо эле кыргыздарга тиешелүү деп түшүнбөш керек да. Бул бүтүндөй кыргызстандыктар. Кыргызстанда жашаган ар бир жаран кыргыз деп атасак туура болот. Мисалы, орус спортсмен эгерде Америкага барса, аны эч ким орус деп айтпайт, аны Кыргызстанды кыргыз экен деп ойлойт. Же өзбекти дагы кыргыз деп ойлойт. Ошондой эле да. Азыр бүгүнкү күндө мен бир аз өзгөртүп, мындай түшүнүктүүрөөк кылып туруп даярдап атам. Анан мүчөлөрү абдан көп. Баягы мен бир убакта топтолгондо кайра кайтарып жибердим эле. Анткени эч бир саясий партияда мындай туруктуу бир мындай командасы жок да. Мен дагы саясий дагы бир иш-чаралар болуп кетпесин, дагы бир туура эмес жака түшүнүп алышпасын деп мен баарын таркатып бергем. Бүгүнкү күндө аз кайрадан ошол фондду ишке киргизип, кыргыз мамлекеттик экологияга, биринчиден бул чың ден соолуктуу жашоо образын көтөрүү. Мына калктын 90-92% ден соолугу начар деп чыккан 2008-жылы статистика боюнча. Мына былтыры Норвегияда 91-92%ге ден соолук чың экен. А бизде 92%га начар болуп атат. Норвегия Кыргызстанда эле улуттуу ушундай эле 6 миллиондой эли бар. Эми карабайсызбы? Швеция окшогон, Голландия окшогон өлкөлөрдө 79, 80, 85 ушундай да ден соолугу чың элдер. Ошого биринчи максат, бул фонддун максаты ошол улуттун ден соолугу болчу. Анан экологиялык программалар бар. Ошого жакын арада ошол ишке киргизели деп турабыз. Ошол бирок мүмкүн болушунча ошол эч кандай баягындай негативдүү көрүнүштөр жок. Ал жакта болгон эле эгерде керек болсо мамлекетке биз өзүбүздүн өлкөбүзгө, мекенибизге көмөктөшүп кызмат кылабыз да. Абдан жакшы. Эмедер мырза, убакыт деген учкан куш дейт. Көп ойлор бар эле, ошолордун баардыгын кичине эле четин казгандайбыз. Кичине эле четин. Балким дагы бул маселелерде чогуу отуруп дагы уланта турган ой бар. Бүгүнкү келип бүгүнкү күнгө катышып, мынакей Кыргызстан Бишкек коронавирус деп жабылганына мына 2 жумадан ашып кетти. Ушундай кыйынчылыкта дагы келип, убакыттап, эл менен эфир аркылуу бөлүшкөнүңүзгө чоң ыраазычылык билдирели. Ой барып айта турганда көп бар. Рахмат, чоң рахмат сизге. Мен ошол жана бийлик структурасынын адамдарына бир аз кыйтып, катуураак тийип кетсе кечирим сурайм. Анан мен дагы суранып кетер элем, аракет кылышса. Биз анткени үйдө отурабыз да. Колдон келсе баягы иштеп аткан медиктер бар. Ошо Кытайда азыр жардам берем деп атпайбы? Тынбай эле баягы бекерге жардам берем деп аткан аппараттарын, жанагы антисептиктер болобу, ошо дезинфекцияларын алып келип, биздин үйдө отурган врачтарды, дарыгерлерин баарын чакырып көмөктөшкүлө десе, эч кандай акча сурабай эле, эртең кечке кино көрүп отурбай, чыгып алып, үй болсо деле дезинфекция кылганга колдон келишинче кызмат кылат элек. Рахмат. Көп нерселер калды. Бишкек баатырыбыз жөнүндө убакыт болбой калды. Аксы чай жөнүндө деги эле көп темалар бар эле, бирок менимче кийинки немени карап көрөлү.
өзүбүздүн убакты немебизде программабызда балким кийин улантып кетербиз. Дагы бир жолу чоң рахмат. Чоң рахмат. Арыбасын аруу кыргызым. Улуулуктун сырлары ачылмакчы. Кошо алсаң өткөн келер учур чакты. Бар болуңуздар.